Биздин кадр тандоо, кадрларды коюу маселеси Кыргызстанда жокко эсе болуп кетти да, түшүнөсүзбү? Баягы айтып коет го, чымчык сойсо да касап сойсун. Туурабы? Туура. Бүгүнкү күндө карап көрүңүз. Премьер-министрибиз ким болуп атат? Зоотехник. Губернатор ким? Гаишник. Гаишник. Мен ал кишини урматтайм, сыйлайм. Маселе жок. Аким ким? Баткен району. Электрик. Чегарачы ким? Танкист. Бизде мындай должность пайда болду да, орун пайда болду Кыргызстанда. Бул жакшы жигит. Жакшы жигит деген Кыргызстанда эме жок. Должность жок. Профессионалдарды, иш билген адамдарды апарып туруп ордоруна койсо, иш ордунан жылат. Бул дагы өзгөчө ушундай татаал участокторго. Татаал участокто мында эмени жакшы бала, жакшы киши деп койбош керек да, ордоруна коюш керек. Адам 1 жыл алып эмеге артка жылайлы. Губернатор ким эле? Зоотехник. Вице ким эле? Милиционер. Башка специалисттер, мында иш билген адамдар Кыргызстанда калбай калды. Жакшы адамдар, мен аларды сыйлайм, урматтайм, үй бүлөлөрүнөн бери тааныйм. Анда сөз эмес да, бул жерде Кыргызстандын эртеңкиси жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошон үчүн кадр маселеси.